Taj Mahal dүйнөдө эң колу жер болуп эсептелип, дүйнөнүн жаңы 7-чи кереметин бирге келтирген. Ошол эле учурда бул Taj Mahal ошол мезгилдеги хандын аялынын буйругу менен, Шахжахандын буйругу менен бул салынып, көптөгөн жылдар бою эмне болуп туруп сакталып калды. Биздин сабагыбыздын максаты бар. Ар бир сабагыбыздын максаты бар, билесиңер. Байыркы Индия өлкөсүнүн маданияты жана дини жөнүндө баарыбыз маалымат алып келебиз. Жана байыркы Индия жана анын маданияты менен дини жөнүндө өзүбүздүн билимдиштик көңүлүбүздү өндүрүп, тапшырмаларды аткарууга үйрөнүп келебиз. Жана окутулган окуу программаларын, материалдарын өзүбүз эле алып калбастан, аны турмуштук жагдайларда пайдалансак болот экен. Башкача айтканда, Индия жөнүндө билгенибизди дагы үйгөндөр менен бөлүшүп, досторубуз менен алсак, эмне болот экен? Болот экен, а? Анда кийинки слайдка өтөбүз. Birbirimize örgütleyenin mamilyanlarımız. Birbirimize kılık koy buğabız. Kılık koy buğabız. Birbirimize cılmayı tartılmayız. Sabahlara Sabahlara teşbih edelim. Canım Munir. Sabahlar cılmayı menen katışabız. Sabahlar cılmayı menen katışabız. Altın ereceler barıga belirli oldu. Yani altın ereceler belirli olmuştu. Daha da esnafını işletiyoruz. Balar çok burasına India memleketi. Bizden bayrakı dünya tarafında eksi altı ettik. Başka çatımda buğa çeyinde ötüyoruz. Günlük bayrak India'nı kaybet ederiz. Kartada caylaşkan oldu. Al. Hindistan Jarım Oralında başka çatımda India bilen Xitaydı. Bu yerde toğlar bölüp duratu eken. Jana Hindistan Jarım Oralında caylaşıp Tibet tayfası olsun bölüp India'nın Gorgor şahını kim ayıp koydu bizge? Gorgor şahını. Kim çok ayıp koydu? Kim bilir? India'nın Gorgor şahını değil. Değil emez. Değil eken. India'nın Gorgor şahını. Emi en algaç ele India'nın biz madaniyatını ötkөнүбүздө India eli dünyada keremet örgü eken de al başka өлкөлөргө өзүнүн жасаган чыгарган жомокторун эпостор менен берген. Ошол ичинде биз бүгүн кайсыны окуйт? Жана Рамаяна. Бул эки эпос дүйнөдө чоң эпостор катарына кирет. Ошол эле учурда Рамаяна жөнүндө кошумча айтып кетейин. Бул Ромул деген биздин карма жана анын аялы сүйүктүү аялы Рита. Ошол экөөнүн жашоосунда мунун жубайына жинтерлер бөлүп курат экен. Кеткенден кийин бул Рома аялай көптөгөн күйүктөргө барды, бизде аягында буга периштелер жардам берип, ошентип сүйүктүүсүн куткарып алат. Ал эми Махабхаратада Индия элинде бул жерде чоң падыша болот. Падышанын көзү өтөрдөн мурда өзүнүн 5 бир тууган балдарын чакырып алып, мен дүйнөдөн кайткандан кийин силерге ошол өзүнүн мурасын тактсын калтырып кетүүнү айтат дагы. Ошол эле учурда анын балдарында чоң баласынын көзү азиз болот. Ал эми кичүү баласынын көзүн көрөт экен жөн. Байыркы Индиянын калкы жана көзү. Индия эли өтө эмгекчил болот экен. Ал дүйнөгө да көп салым кошот экен. Бирок Индия дүйнө жүзүнө өзүнүн архитектуралык курулуштары менен белгилүү болот экен. Ошолорду жасап калтырган менен. Жана силер үй тапшырмаларда айтып кеткен Мохенжо-Даро менен Хараппа цивилизациясы ал ошол Индияда көптөгөн жылдар мурда жашаган шаар болуп, кадимкидей калык болуп астында калып кеткен да. Ал эми бул экинчи сүрөттө Индия элинин эмеси кол өнөрчүлүгү, алардын устаканаларды, өнөрканаларды, силер айткан жанагы бич кыздын статуэткаларын ушул жерде эмне кылгандыгы иштетип жаткан сүрөт экен. Жана алар кеме курууда дагы өздөрүнүн тесттер туура иштепсиңер, көрдүк бардыгын.